oyun жаштарын бириктирген спорттун бардык. 3-чү элдик курултайга Жалал Абад шаарынан 6 делегат катышты. Ар бири 3-төн 2ден олуттуу көйгөйлөрдү сунуш кылды. Алардан эң маанилүүсү Жалал Абад шаарына республикалык маанидеги шаар статусун берүү сунушу болду. Анткени шаардын территориялык аймагы да, калкынын саны да талапка ылайык. 3-чү элдик курултайда биз Жалал Абад шаарын республикадагы 3-чү шаар статусун алуу жөнүндө сунушту айттым президентибиз Садыр Нуркожоевичке. Эми өзүңүздөргө баарыңыздарга маалым, ушу Жалал Абад шаарыбыз инфратүзүмү, аянты жана ошондой эле калкынын саны дагы жылдан жылга өсүп бара жатат. Мен ойлойм, ушул Кара-Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөндө деле Жалал Абад шаары Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун борбору болуп турган. Жалал Абад шаарын республикалык маанидеги шаар болуп калышын биз жаштар абдан суранып кетебиз да. Жалал Абад шаарынын тарыхы бай. 100 жыл илгери алгачкы Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун алгачкы борбору болгон. Шаарда инфратүзүм жаңыланууда. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушу да башталды. Жалал Абад шаарын республикасының значениялы статус берүү боюнча. Экинчи, азыр эми климаттын мындай өзгөрүшүнө баягы алдын алыш керек болуп атпайбы? Ошого ТЭЦ куруу боюнча сунуштарын айтты. Анан Жалал Абад шаары Жалал Абад областынын борбору болгондугуна байланыштуу туризмди өнүктүрүүгө бөлөк райондордо канаттуу дорогаларды салуу боюнча ал жакка бизден маршруттук линияларды түзүп берүү боюнча сунуштарын айтышты. Калктын саламаттыгы үчүн дарттаныктоочу аппарат тартыштыгы бар. Шаардын тургундары МРТ аппараты үчүн жеке менчик клиникаларга кезекте турушат. Төлөмдөрү да кымбат. Мамлекеттик лабораторияларды көбөйтүү зарылдыгы бар. Билим берүүдөгү шарттарды жакшыртуу жана социалдык кызматкерлердин айлык маяналары боюнча көйгөйлөрдү жөнгө салуу сунушу айтылды. Социалдык кызматкерлердин еңбек акысын көтөрүү боюнча биринчи маселе. Экинчи маселе социалдык кызматтарда социалдык кызматкерлердин Кыргызстан боюнча 550 штаты чечилген деген Эдил Байсаловдун сөзү бар эле. Анын премьер-министри, мурунку премьер-министр Акылбек Жапаровдун протоколдук поручениясы бар. 550 штатты берилген. Ошол азырга чейин аткарылбай жаткандыктан ошол маселени көтөрдүм. Кыргыз республика боюнча 550 социалдык кызматкердин штатын берүү керек. Жалал Абад шаарындагы курортко асма жол куруу долбоору зарыл. Андыктан шаарга туристтерди тартуу максатында бир топ долбоорлор максатталганы элдик курултайда айтылды. Тиешелүү министрлик жана ведомствонун жетекчилери тиешелүү иш кагаздарды алышты. Ал эми 2023 жылда экинчи элдик курултайда көтөрүлгөн маселелер четинен чечилди. Жалал Абад шаарына ички жана тышкы инвестициянын көлөмү 14 миллиард сомго жетти. Буйруса 2025 жылдын бюджети 1 миллиард 500 миңге жетет. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад шаарынан.